Бүгүн 10 январь Кыргызстандын тарыхында кала турган күн. Себеби Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнө мурда шайлоо күнү жана республикабыздын башкаруу формасын тандоо элдик референдуму өтүп жатат. Баткен облусунда бардык шайлоо участкалары ачылып, шайлоо өнөктүгү башталды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов Баткен шаарындагы 81-77 шайлоо участкасында добушун берди. Ал эми шаар мэри Мамыржан Рахимов 80-74 шайлоо участкасында добуш берди. Облуста жалпысынан 217 шайлоо участкасы, 297.264 шайлоочу бар. Анын ичинде Баткен шаарында 10 шайлоо участка, 15.595 шайлоочу катталган. Азыркы тапта бардык шайлоо участкалары иштеп жатат. Белгилей кетсек, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо участкаларында санитардык нормаларды сактоо үчүн коргонуу каражаттар жана дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздалган. Жалпысынан коомдук коопсуздукту камсыз кылууга облус боюнча 880 милиция кызматкери тартылган. Ошондой эле 545 адамдан түзүлгөн элдик кошундар түзүлгөн. Салам медиа, Баткен.